Elibizde muruntan beri Kurban ayttan bir gün murda Arapa dep jit çıgarуу келген. Ошо мурунку өткөндөрдү эстеп, алардын жакшылыктарын эстеп, аларга пата дуа кылып өткөндөрдү, өздөрү дагы тууган уруктарды чакырып, бири-бири менен жакын болуп, чайлашып, дастаркан жайышып, мына ушу Арапа күндү даңазалап келген. Өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөзү бар да: "Хойру дуа дуа яуми Арапа." Дуалардын эң мыктысы, эң күчтүүсү, эң жакшысы Арапа күндүн дуасы деген. Арапа күндүн дуасы бүткүл ошол канча бир жылда канча күн болсо, ошолордун эң жакшысы Арапа күнү экен. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер эртеге орозо кармап дуа кыла турган күн. Дуадагы эң мыкты экен, Алланын алдында эң мыкты дуа Арапа күндүн дуасы экен. Кайсы учурда болбосун, айырмасы жок. Күндүзү дуа кыласыз, түштөн кийинби, түшкө чейинби, качан убакыт болсо бир жакшылап берилип, Алла Таалага, жараткан Алла Тааладан өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, элибизге, мамлекетибизге, бүткүл үммөт, адамзатка, буга чейин өтүп кеткен бардык мусулман бир туугандарга, динибизге, ахиретибизге мынакей дуа кылайлы. Ошон үчүн эртеңки күн дуанын күнү. Эртеңки күн жөнөкөй күн эмес, эртең шайтан кор боло турган күн. Шайтандын эң бактысыз күнү эртеге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ошол Арапа күнү шайтан кор болот экен. Өңү саргарып, өзүнө өлүм тилейт экен. Чачын жулуп, башына топурак таштаган күн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошону көрүп жылмайган күн. Мынакей. Ошол күн кайсы? Арапа күнү. Эмне үчүн десеңиз, Арапа күнү Алла Таала пенделеринин, мусулмандардын ушунчалык күнөөлөрүн кечирет экен. Шайтан болсо аларды көрүп туруп, өзүнө кайгы тилейт экен, өлүм тилейт экен. Эң бактысыз күн ошол. Анткени шайтандын азгырыгы менен бүгүнкү күнү кылмыштуулук болуп атат, күнөөлөр болуп атат, кан төгүүлөр болуп атат, арам иштер болуп атат. Болбосо Алла Таала 1 метр квадратын жерин күнөө үчүн жараткан эмес эле. Алла таат, ибадат үчүн жараткан эле. А бирок шайтандын азгырыгы менен канча деген күнөөлөр болсо, ошолордун бардыгын Алла Таала мынакей Арапа күндүн урматынан кечирип берет экен. Жана Арапа күнү Алла Таала дозокко түшүп калган пенделерин чыгарат экен. Ушунчалык көп чыгарат экен, шайтан аларды көрүп туруп, мынакей өзүнө кайгы, өлүм тилей берет экен да. Ушундай касиеттүү күндүн алдында турабыз.